обстоятельства сүйлөмөсү 15 жаштагы Алим Мелов 6 жашынан баштап спорттун jiu-jitsu түрү боюнча машыга баштаган. Арада убактылуу токтотуп, кайрадан уланткан. Акыркы 2 жыл ичинде өзүнө катуу талап коюп, Абу-Даби шаарында өткөрүлгөн өспүрүмдөр арасындагы дүйнөлүк чемпионатта коло медалына ээ болгон. В этом чемпионате участвовало больше 40 стран. Дүйнөлүк чемпионатка 40тан ашык өлкө катышты. Мен бразилиялык спортчу менен беттештим. Албетте кыйын болду. Бирок өзүмө берген убадамдын үстүнөн чыгууга аракет кылдым. Эмки эл аралык мелдеш Астана шаарында өтмөкчү. Ага жакшы даярдык менен барып, биринчи орунду алууга аракет кылам. Жана Кыргызстандын желегин желбиретсем дейм. Грамота тапшырууга уруксаат этиңиздер. Алимдин эл аралык мелдештеги эрдиги үчүн өзү окуган Сокулуктагы Мурас Сокулук орто мектебинин мугалимдери жана окуучулары куттуктап, мактоо баракчасын тапшырды. Аталган мектеп балдар кыздарды ар дайым спорттук мелдештерге катыштырып, аларды шыктандырып турат. Акыркы 10 жыл ичинде республикалык ар түрдүү сынактарда күч сынашып, Чүй облусунда бир канча жолу чемпионат болушуп, футбол боюнча кубок, медаль жана мактоо баракчаларын алып келишкен. Сокулук чемпионатында ойнойт, Бишкек чемпионатында. Бизде биякта автобус бар, проблема жок, форма бар. Мен деген балдарды көрсөм, жакшы болгон ойносо, сразу шаарга алып барып, Дордойго, Алгага, Илбирс, ошондой мен деген клубтарга сүйлөшүп, потому что тренерлер бар, менин учениктерим, ошо жака алып барып, балдарды берип атам. Уже ойноп атышат балдар. Уже команда мастеровто ойноп атышат. Бүгүнкү күндө Мурас Сокулук орто мектебинде жалпы 147 окуучу бар. Алардын арасынан 25 окуучу ата-эне мээримине муктаж улан кыздар. Мектепте 4 маал ысык тамак жана жатакана каралгандыктан муктаж болгон окуучулар ошол жерде жашашат. Алардын тарбиясына жана терең билим алуусуна мугалимдер жамааты бардык аракетин көрүшөрүн белгилешет. Бул балдар өзгөчө эне мээримине муктаж да. Анан ошолордун байкы окуусуна, билимине бир жакшы жашандарды алып келүү максатында проект жазып, ошо проекттин негизинде мектептерди жакшыртуу долбооруна катышып, 2 интерактивдүү тактаны баягы белекке алдык да. Бул дагы биз үчүн чоң ийгилик, анткени себеби ошол интерактивдүү такта аркылуу дагы биздин балдарыбыздын билим сапаты бир топ жогору болот деген үмүтүбүз чоң. Аталган жатак мектеп 9-класска чейин каралган. Билим берүү программасында англис, араб, түрк жана орус тилдери тереңдетилип окутулат. Андан тышкары окуучуларды спорттук, чыгармачылык жана заманбап кесиптерди үйрөтүү менен шыктандырышат. Сарыгүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Чүй облусу.